Саламатсыздарбы, урматтуу балдар. Бүгүнкү биздин лабораториялык жумушубуз HT30X моделиндеги Arnfield маркасындагы түтүк ичиндеги жылуулук алмаштыруучу аппаратыбыз. Алгач аппараттын түзүлүшү боюнча карап өтө турган болсок, аппарат негизги эки бөлүктөн турат. Бул биринчиси башкаруу панелинин, экинчиси HT31 деп аталган жумушчу блоктон түзөт. Мынакей жумушчу бөлүгүбүз төмөнкүдө. Аппараттын жалпы түзүлүш элементтеринен айта турган болсок, биринчи башкаруу панелинен баштайлык. Жалпы аппаратты жандыруу баскычы, USB портал, USB кабель, бул жака USB кабель кошулуп, аппарат автоматтуу түрдө башкарылат. Компьютердик программа аркылуу, ошондуктан компьютерден келген USB шнур бул жака тагылат. USB тагылган заматта USB кабель жанды кошулду деп көрсөтүлөт жана активдүү абалга келет. Run баскычы, старт баскычы бул болсо иштетүү процессти баштоодо run баскычын тартуу менен биз баштайбыз. Жана ошондой эле сол жакта жашыл менен көрсөтүлгөн бул температурдук сенсорлор, К тибиндеги температурдук сенсорлор болуп эсептелинет. Эми ушул сенсорлордун жайгашуусун карай турган болсок, жумушчу бөлүктө бизде эки түтүк бар. Көрүп тургандай эле темир түтүк. Темир түтүктүн ичинен сиздер билесиздер, ысык агым өтөт. Ал эми сырткы бул түссүз пластик болсо, bundan bizde muzdак агым өтөт. Muzdак агым бизге аппаратка төмөнкү түтүк аркылуу келет. Бул түтүк аркылуу muzdак агым келди. Билесиздер, эгерде түтүктүн ичинде аба бар болсо, абаны бул жактан аба басым регуляторуна чыгарабыз. Аны бул жактан бирөө менен чыгарабыз. Автоматтык клапан, бул клапанды деген компьютердин программасы менен ачууда системага muzdак суу кирип баштайт. Кирип баштаганда F-cold датчиги турат. Бул muzdак суунун кирүү агымын өлчөйт. Сиздер билесиздер, чиймелерде muzdак агымдар дайыма көк менен көрсөтүлөт. Muzdак агымдын кирүү ылдамдыгы өлчөнгөндөн кийин muzdак агым төмөнкү түтүк менен кирет дагы. Бул жактан биринчи температурасы кирип аткан чекиттеги температурасы өлчөнөт. Бул болсо бизде T4 датчиги экен, мынакей сары менен көрсөтүп атат. Muzdак суу кирди. Түтүк боюнча мындай кетет. Жана ошондой эле T5 бул жерден системанын ортосунун температурасы өлчөнөт. Кайра системадан чыгып жаткандагы температурасы өлчөнөт. Жана ошондой эле muzdак суу системадан төмөнкү түтүк аркылуу сыртка циркуляция алып чыгып кетет. Эми muzdак сууну карай турган болсок, ысык сууну карай турган болсок, кечиресиздер. Ысык суубуз мынакей төмөнкү танкта ысытылып даярдалат. Танктын ичинде көрүп турасыздар, ысыткыч. Бул ысыткыч ысык суунун температурасын белгилүү температурага чейин ысытат. Ал температураны көзөмөлдөө үчүн танкта бизде термосенсор коюлган. Бул термосенсор суунун температурасын өлчөп, компьютерде берилген set point температурага жеткен соң ысыткычты автоматтуу түрдө өчүрөт. Ысык суу системага кандайча берилет? Төмөнкү түтүк аркылуу насос, көрүп турасыздар, насос системадан ысык сууну танктан алат дагы өзү насос аркылуу системага төмөнгүдөй берет. Системага кирип жаткан учурда ысык агымдан мынакей F-hot деген датчик турат. F-hot деген датчик аркылуу кирип аткан агым өлчөнөт. Жана ошондой эле биз тандап аткан агымдын режим багытына карата бир багыттуу же карама каршы багыттуу боло турган болсо, могул жерде автоматтык клапан турат. Ошол клапан ысык суунун берүүсүн регулировкалайт. Башкача айтканда, эгерде биз ысык сууну бир багыттуу кылып бере турган болсок, анда биздин ысык суубуз клапан насостон келген сууну бул түтүк аркылуу берет. Натыйжада ысык суу мындай келет дагы muzdак суу агымынын экөөсү багыты бир болуп чыгат. Эгерде карама каршы багыттуу режимде иштей турган болсок, клапан ысык сууну кирип атканда төмөнкү түтүк аркылуу берет. Натыйжада бул келет дагы ысык суубуз бул жактан кирет. Muzdак агымга карама каршы багытта кыймылдайт дагы. Кайра бул түтүк аркылуу барып системага мындайдан кайра танкка циркуляция алып кирип кетет. Бул жагы түшүнүктүү деп ойлоймун. Эми сөзсүз түрдө ысык агым эгерде карама каршы багытта боло турган болсо, кирип аткан температурасын бул жерден өлчөйбүз. Системанын ортосундагы температурасын бул жактан өлчөйбүз. Жана ошондой эле системадан чыгып аткан температурасын бул жактан өлчөйбүз. Эгер тескерисинче бир багыттуу боло турган болсо, демек анда ысык агымдын, ысык суунун системага кирип аткан температурасы бул жактан өлчөнөт. Биринчи кирип аткан чекиттин температурасы.
системанын ортосундагы жана ошондой эле системадан чыгып аткан температурасы өлчөнөт. Ысык суу сыртка чыкпайт, жогоруда айткандай эле циркуляция жолун жасайт, көрдүңүздөр. Түтүктүн жумушчу бөлүгүнө айланып келип дагы кайра бул жак аркылуу кирип циркуляция кылып жасай берет. Бул жалпы аппараттын иштөө принциби. Мындан кийинки видеодо биз аппаратты иштетүүнүн иреттүүлүгүн карайбыз жана аны менен кененирээк таанышабыз.